14 жаштагы Айгүл азыр кургагучук оорусу менен күрөшүп жатат. 4 жыл миграцияда жүргөн карманыбыз дарыгерлерге кайрылбай жүрүп, оору күчөп кеткен учурда келген. Бул жерге отура албай, ушундай кол бутум иштебей кыйналып келгемин да, аябай. Тамак дагы жей албайт болчу. Салмагым 35-34 түшүп келгемин, азыр Кудайга шүгүр 40 чыгып калдым. Бул жерде кургагучуктун ачык формасы менен ооругандар жатат. Азыр 45 адам дарыланууда. Алар кургагучуктун дарыга сезимтал түрүнө чалдыккандыктан дарыланууну үзгүлтүүгө учуратпаса айыгып кетет. Дары-дармектер, туберкулездин дарылары бардыгы бекер камсыз кылынган. Бизге туберкулездин баары таблетка түрүндө гана беребиз бардыгын. Себеби дегенде көп укол биздин курс лечениябыз 6 айдан 8 айга чейин болот. Ошон үчүн таблеткаларды укол инъекция түрүндө берилбейт. Основном таблетированный форма берилет. Кыргызстанда кургагучук менен ооругандар 23%га азайган. Өлкөнүн башка аймактарына караганда Ош облусунда оорунун саны кыскарганы байкалат. Адистер дартты аныктоо негизги мааниге экенин айтып келишет. Буга чейин Ош облустук кургагучукка каршы күрөшүү борборунда туура эмес диагноз коюлуп, оорулуулардын санын азайтууну көздөп жатышат деген маалыматтар айтылган болчу. Аталган оорукананын жетекчиси бул боюнча мындайча пикирин айтты. Түндөгөн жок. Бул аппарат кемчилдик качан болот? Бул жерде обученный лаборанттар отурат. Эгерде мисалы биз какырыкты изилдейбиз да. Какырыкты изилдегенде эгерде оорулуу түкүрүп кое турган болсо, чынында аппарат анда көргөзбөйт. Соңку кезде эл аралык уюмдардын кеңеши менен кургагучукка чалдыккандарды ооруканада эмес, амбулатордук негизде дарылоо жайылтылды. Мындай ыкма бейтаптарды кадимки жашоодон чектебей, дарылануусун да жеңилдетет. Үйүнөн дарылануу укугу кургагучуктун жабык түрү, тактап айтканда, жугуштуу эмес түрү менен ооругандарга гана берилет. Ошол эле киши, например, таруудай мына чоң кишини айтайлы, таруудай болгон кургагучук оорусу обнаружить болсо өпкөсүндө, ал деген эч качан обществого биринчиден коркунуч алып келбейт. Ал ачык түрү менен оорубайт, ал жабык түрү. Экинчиден, ал оорулуу мисалы эгер жумушту иштеген болсо, үй бүлөнү баккан болсо, эмне үчүн аны 6 айлап, 1 жылдап, союз мезгилинде 1 жылдап жаткызып алып дарылачу. Ал деген үй бүлө бакчу, жумушу калчу, студент болсо окуусу калчу. Элестетиңиз эми. Булар эң бир туура эмес саясат болгон убагында. 2014-жылы Ош облусунда 100 000 кишинин 93-ü кургагучук менен ооруган. 2015-жылы 100 000 кишинин 90-у аталган дарт боюнча катталган. Бир жыл ичинде 59 адам кургагучуктун курмандыгы болгон. Интенсивдик көрсөткүчтөргө ылайык, жаш балдар арасында 100 кишиге 25,5 өспүрүм кургагучук менен ооруган. Белгилей кетсек, Кыргызстан дүйнөдө кургагучук оорусу күч алган 27 өлкөнүн катарына кирет. Адина Досумбетова, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев менен Жанар Акаев билим берүү боюнча мыйзам долбоорго өзгөртүү киргизип, окуу жайга төлөнүүчү каражатты сом менен ишке ашырууну сунуштады. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоордун негизги максаты Кыргызстандын экономикасын доллардан арылтуу. Билим берүү мекемелеринин иш аракети жалаң сом менен жүргүзүлө турган болсо, элге жеңилирээк болмок деп айтылат мыйзам долбоордо. Депутат Дастан Бекешев экономикалык кризис маалында ашыкча чыгым болбостон сом менен төлөм жүргүзүү жарандар үчүн ыңгайлуу экенин кошумчалады. Бүгүндөн тарта Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдирди. Маалыматка караганда Кыргыз-Кытай чек арасындагы Тору-Карт жана Эркештам өткөрүү бекеттери 9-июндан 11-июнга чейин жабык болот. Бул Кытайда ажыдар кайыктары майрамынын белгиленишинен улам чыгууда. Аталган бекеттер аркылуу автоунаа жүргүнчүлөрдү жана жүк өткөрүү 13-июндан тартып калыбына келет. Расмий Бейжин коопсуздукка байланыштуу мамлекеттик деңгээлдеги майрамдар учурунда чек араларын жаап турат. Кезек эл аралык жаңылыктарда. Камбоджадагы Ланспин үңкүрүндө археологиялык казуу иштери уланууда. Адистердин айтуусунда ага кеминде 71 000 жыл болгон. Көптөгөн табышмакты өзүнө камтыган үңкүрдү казуу иштери 1970-жылы башталган. Андан соң жарандык согуш маалында казуу иштери токтоп, мындан 7 жыл мурун гана кайра жанданды. Учурда жер кыртышын текшерүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бул көптөгөн жылдык тарыхы бар Ланспин үңкүрү, ал Камбоджада Таиланд чек арасына жакын аймакта жайгашкан.
Бир аз мурдараак мында франциялык улгайып калган археологдор келди. Алар качандыр бир убакта алгачкылардан болуп үңкүрдө казуу иштерин баштаган. Ролан жана Сесиль Море пенсияга чыккан профессорлор. Алар мында иштер кандай жүрүп жатканынан кабар алууга келишкен. Алар 1964-жылы үй бүлө куруп Камбоджага көчүп келишкен. Жубайлар университеттерде иштеп жүрүп, кийин бул үңкүргө археологиялык казуу иштерин жүргүзүүгө өтүшкөн. Көп өтпөй алар түрдүү таштардан жасалган буюмдарды таба башташты. Жолдошум Ролан экөөбүз казуу иштерин Франциядагы Бургинди үңкүрүнөн баштаганбыз. Ал жерде жаныбарлардын сөөктөрүнүн калдыктарынан жана башка түрдүү артефакттар табылган. Ал эми Камбоджага келгенибизде бул жерден да үңкүр тапсак казуу иштерин жүргүзөбүз деп максат койгон элек. Ланспин үңкүрүн казуу 1970-жылдары башталган. Жарандык согуш маалында ал иштер токтоп калып, мындан 7 жыл мурун гана казуу иштери кайра жанданды. Учурда ал жерде франциялык жана жергиликтүү археологдор иш алып барышууда. Менимче бул түштүк чыгыш Азиядагы эң маанилүү үңкүр. Анын катмарлары өтө калың экен. Казуу иштери жүргүзүлгөн тарыхый жайлардын көпчүлүгү 35-40 миң жылдык болчу. Ал эми бул үңкүргө кеминде 71 миң жыл болгон. Азыркы тапта адистер 5 метр тереңдикте кудук казышкан. Алар муну менен жер кыртышын текшерип көрүүнү пландап жатышат. Сиздер кабарлардын кыскача топтому менен тааныштыңыздар. Иш менен көргөнү боласың.